Сабырбек Жумабеков Аселди дары менен уктатып кармап жатабыз. Белгилүү ырчынын Асел Кадырбекованын абалы тууралуу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Алгаш жасалма дем алдыруу аппаратында эле, азыр өзү эле дем алып жатат. Бирок эсине келе элек. Буту колу акырындап кыймылдай баштады, бирок муну мээ башкарган жок. Ошол себептүү дары менен уктатып кармап жатабыз. Кан басымы, жүрөгүнүн согушу Кудайга шүгүр жакшыраак. Негизги абалы оор, бирок туруктуу. Жаңып түшкөн учурга салыштырмалуу кичине жылыш бар, деди Жумабеков. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Нурлан Насиптин эжеси Элзада менин эркек келиним, көзүңдү ачып мурункудай күлүп чуркап жашоого кайт. Нурлан Насиптин эжеси Элзада Насипбекова социалдык баракчасына келини Асел Кадырбекованын айыгып кетишин тиленип отурушканын жазып чыкты. Менин эң назик, катуу сүйлөбөгөн, адамга жамандыгы жок эркек келиним. Кагылып кетейин жаным. 2 күндөн бери сенин аман болушуңду тененип отурабыз. Дарыяны куса кылбай, Нурланды томсортпой, кудагыйды ыйлатпай, баарыбыз үчүн көзүңдү ачып, мурункудай күлүп чуркап жашоого кайт. Сенин колуңдан далай чай ичели. Үйгө барганда мени менен учурашканда, эже сону жытанасыз го деп тосуп алчу элең. Дагы далай ошентип тосуп аласың буйруса. Сен өтө күчтүүсүң, сага ишенем. Биз менен кошо дуа кылып, тилек кылып аткан баарыңыздарга рахмат. Буйруса баары жакшы болот деп жазган ал. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Асел Кадырбекованын бүгүнкү күнгө карата абалы айтылды. Автокырсыктын кесепетинен жаракат алып, бейтапканада жаткан ырчы Асел Кадырбекованын абалы азырынча өзгөрүүсүз бойдон калууда. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмазбек Кубатбековго байланышканыбызда белгилүү болду. Бейтаптын абалы азырынча өзгөрүүсүз бойдон калууда. Тагыраак эсине келе элек. Симптоматикалык дарылоо жүргүзүлүп жатат, деди дарыгер. Ырчынын жолдошу Нурлан Насип социалдык тармактагы баракчасына "Сен мага аябай керексиң, суранам кетпе" деген сөздөрдү камтыган сүрөттөрдү жарыялаган. Асел Кадырбекованын кырсыкка кабылганы маалым болгондон кийин көптөгөн адамдар сарсана болушуп, социалдык тармактарда "Жаша Асел" деген хэштег менен ырчыга ден соолук тилеп жатышат. Супер Чекиткейжи порталы ырчынын тезирээк айыгып кетишин каалайт. Жол кырсыгы 26-июнда саат 3:47-де Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Кырсыктын кесепетинен 3 жаран жаракат алган. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекерлик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.